Allah Taala adam balasını kadırlуу kılış üçün aga ökümdөрдү берген да. Өзү адамдын башка жаныбарлардан артыкчылыгы акылы бар. Бирок мына ушул биздеги акыл жаныбарларда жок болсо дагы бирок бизди туура жолду табып кеткенге толук мүмкүнчүлүк түзүп бере албайт да. Кээде адамдар көп ойлонгондуктан өтө эле акылдуу болуп кеткендиктен адашып кетет да. Кээ бир адамдар болсо такыр эле ойлонбой эле иш кылгандыгы үчүн күнөөгө батып кетет. Ошого биз акылды иштетебиз, шариятта керегинче. Ашыкча иштетип алсаңыз дагы адашууга себеп болуп калат да. Анан тиги эмнеге мындай деп шарияттын маселелерине эме кыла беришет го, адамдар бир өздөрүнүн туура эмес түшүнгөндүгү же болбосо оюндагы бир каршы пикирлерин билдирише берет. Шариятта Аллах Таала бизге берген өкүмдөр, мисалы намаз, адамдын даражасын көтөрүш үчүн. Байкап көрсөңүз, адамдан башка эч бир жаныбарга Аллах Таала мындай ибадат берген эмес. Жада калса, периштелерге дагы намаз деген артыкчылык берилген эмес. Мунун мааниси Аллахтын алдында кээ бир периштелер бар, күнү түнү рүкүдө турат. Аллах жараткан күндөн бери. Кээ бир периштелер саждада турат. Кээ бирлери рүкүдө, кээ бирлери сажда. Ар бир амал, бирок ушул рүкү, сажда, кыям бардыгын чогултуп, бир ибадат кылып, Аллах Таала адам затка гана берип койгон. Өзгөчө пайгамбарыбыздын үммөтүнө 5 маал кылып берген. Эми Аллахтын өкүмүн аткарышыбыз керек, намаз окушубуз керек, бирок ошол намазды окуучулардын ортосунда түрдүү деңгээлдер бар. Бирөө жакшы окуйт. Мисалы тамак бышырышта деле түрдүү айырма бар да, бирөө жакшы тамак бышырат. Ошол эле продуктка кетет, ошол эле азык-түлүк, бирок бирөөнүн тамагы аябай таттуу, бирөөнүн тамагы болсо кичине плов жасаса, бирөөнүкү шөөлө болуп калат, бирөөнүкү аш болот, бирөөнүкү ашка да жете элек болуп калат да кээдечи. Ошондой ошол сыяктуу эле Аллах Тааланын өкүмү, намазды биз аткарууда дагы адамдардын деңгээлдери бар. Муну угуп таң калсаңыздар керек, кээ бир адамдар намаз окуп туруп Аллахтын азабына татыктуу болуп калат да. Албетте намаз окубаган адамдан бул жакшыраак, бирок намазды окуп алып туруп дагы Алланын азабына кабылып калыш мүмкүн. Ошол тууралуу уламалар айтат, намаз окуучулардын деңгээли 5 деңгээл болот. 5 деңгээлде адамдар намаз окуйт. Ал 5 деңгээлдин бир канчасы Аллах ыраазы болот, кабыл кылат, окуган адамга да пайда берет. Бир канчасы бар, алар адам баласына намаз болуп туруп ага пайда, бейиштин ачкычы болуп бере албай турган деңгээлдер дагы бар. Маселе намазда эмес. Намаз ошол Аллахтын өкүмү, бирок аткаруучуда да. Аткаруучу жакшы аткарбагандыгы үчүн ошол намаздын таасирине жете албай калат. Ошолордун деңгээлдерди ылдыйдан баштап айтабыз. Эң жогорку 5-нчиси эң жогорку болот. Демек, биринчиси эң төмөнкү да. Биринчи деңгээл десе жогорку деп түшүнүп албайлы. Биринчиси жазага тартылуучу адам, муакаб. Бул адам намаз окуйт, бирок намазды жеңилсиретип, кайдыгерлик менен окугандыгы үчүн ал Аллахтын жазасына татыктуу, ылайыктуу болуп калат экен. Кээде 5 маал окуйт, кээде 3 маал окуйт. Настроениясы бар болсо, маанай жакшы кезинде 5 маал, маанай жокто анан кийин кечинде чогултуп окуп коем деп намазга жеңил мамиле жасагандыгы үчүн Аллах Таала ачыктан ачык Куранда буйруган намазга жеңил мамиле болгондугу үчүн бул адам кыямат күнү Аллах сактасын жазага тартылып калат да. Себеби намаздын кечиктирген канча күнөө да, өз убактысынан кечиктирип, такыр окубай койгон канчалык бир азабы бар мунун. Демек, биринчи деңгээлдеги адам бул адам азапка тартылат. Ал эми экинчи деңгээл суракка алынуучу адам, мухасаб. Бул адам катуу суракка алынат. Намазын такай окуйт, 5 маал окуйт, бирок кыямат күнү барганда катуу суракка алынып калат да. Биринчи адам сыяктуу кээде окуп, кээде окубай турган адаты жок, дайым окуйт. Бирок бул намазды кээ бир ичиндеги жандуулугуна маани бербегендиги үчүн катуу эсеп кысапка алынат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир узун хадисте айтат, ушул биринчи жана экинчи түрдөгү намаз окуучуларга карата айтылган хадис: "Ва ман салла салата ли гайри вактиха фалам юсбиг лаха вудуаха." Кайсыл адам намазды өз убактысында окубаган болсо, намазга ала турган дааратын толук алган эмес болсо, "Валам ютимма лаха хушуаха." Намаздагы Аллахка берилип окуу жүрөгүндө болбосо, "Вала рукуаха." Намаздын рүкүсүндө толук аткарбаса, "Вала сужудаха." Намаздагы сажданы толук аткарбаса, "Хараджат вахия сауда музлиматун." Анын намазы андан кап-кара түстө болуп
караңгы бир кара түстө болуп, андан көтөрүлөт дейт. Такулу, ошол окуган намазы бул адамга дуа кылат. Аллахка кайрылып туруп окуган намазыбыз бизден көтөрүлүп туруп Аллахка кайрылат экен. Дайяакаллаху кама дайяатани. Мени кордогонуңдай Аллах сени кордосун деп. Эми караңыз, ибадат, Аллах сүйгөн ибадат, намаз, пайгамбар алейхисалам айтат, эгер аны татыктуу деңгээлде окуган эмес болсо, ал аябай кара түстө болуп көтөрүп окуган кишиге айтат экен, мени кордогонуңдай Аллах сени кордосун. Хатта иза канат хайсу ша Аллаху. Аллах каалаган жерге чейин көтөрүлүп барат дагы. Луффат кама юлаффу саубул халaqu. Эски начар кийим оролгондой оролуп туруп, сумма дуриба биха важуху. Ошол намаз окуган адамга Аллах таала кыямат күнү жүзүнө урат экен да. Ме окуган намазыңды кара депчи. Ошол үчүн намазды окуганда анын сапатына дагы маани берүү зарыл экен. Эмне үчүн бул адам ушундай абалга кабылып калды? Себеби намазга байкап көрө турган болсок, 3 түрдүү зикир бар намаздын ичинде. Биринчи зикир денеңиз менен кылган зикирлер бар. Экинчиси тил менен аткарылган зикир бар, үчүнчүсү жүрөк менен кылынган зикир бар. Бул намаз ушул 3 түрдүү зикирди камтып алган. Дене менен зикир дегени такбир тахрима. Намазды баштаганда кол көтөрүп Аллаху акбар деп колуңузду көтөрүп баштагандан баштап салам бергендеги эки жака караганга чейинки кыймыл аракеттин бардыгы Аллахтын зикири болуп эсептелет да. Аллах тааланын эстөө болуп эсептелет. Андан кийинкиси болсо тил менен аткарылган зикир. Ошол Аллаху акбар сөзүн айткандан баштап ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ошол ассаламу алейкум ва рахматуллах. Мына ушул сөздү айтабыз намаздын аягында, мына ушул сөзгө чейинки бардык окуган нерселерибиз, тилибиз менен окугандын бардыгы Алланын зикири болуп эсептелет. Алхамдулилла, бул бардык адамда бар, намаз окугандарда бардык эле рүкү сажда кылат, бардык эле Куран окуйт, тасбихтерди айтат. Бирок үчүнчү зикир жүрөк менен кылынган зикир. Анын мааниси намазды баштагандан тарта аягына чейин мен кимдин алдында турам? Мен ким менен сүйлөшүп атам? Ким менен байланышып жатам? Мен ким үчүн ибадат кылып атам? Деген сезим менен окушта. Аллахтын алдында турам деген сезим менен намаз окуу. Мунагу экинчи түрдөгү адамдын катуу суракка тартылып калгандыгынын себеби бул адамда биринчи жана экинчи зикир бар эле. Тагыраак айтканда дене менен зикир кылды. Жүрөк менен болбой калды да ошолчу. Тили менен да зикир кылды. Жүрөктөн кимдин алдында турам? Эмнеге намаз окуп атам деген сезим болбогондугу үчүн кыямат күнү катуу азапка тартылып дучар болуп калышы мүмкүн бул адам. Ошол үчүн адам баласы өзүнөн эсеп кысап алыш керек. 2 рекет намаз окуганыңыздан кийин ушул намазымды Аллах каалаган деңгээлде окудумбу, же ал деңгээлге жетпей калдыбы? Ушул намаздын ичинде мен канча ирет Аллах тааланы эстедим? Мына ушул зарыл маселе. Себеби караңыз, өмүр бою таң эртеде дарат алдыңыз, түштө дагы дарат алдыңыз, асыр намаз, шам, куптан, кечинде мечитке каттадыңыз. Бирок ушул окуган өмүр бойлук намаз менен барып кыямат күнү эсеп кысапка тартылып калган өтө бир оор да. Ошол үчүн биздин менетибиз, Аллах Куранда айтат, силер амалыңарды текке кетирип албагыла дейт. Амалыңарды бузуп албагыла. Анын мааниси кылган амалыңды кылганга жараша жакшына кылыш керек. Эң жогорку деңгээлдеги. Бул бүгүнкү эмеде биринчи жана экинчисин айттык. Булар албетте адам баласына пайда эмес, балким зыян келип калган сүрөттөр. Үчүнчү жана төртүнчүсүн иншалла эртеден баштайбыз. Ал жакта адамдын жашоосуна намаз окуп туруп эсеп кысапка тартылбаса дагы, бирок бир ийгилик алып келип бере албаса дагы бизди кыйынчылыкка алып барбай турган деңгээлдеги намаз, анан пайда алып келе турган намаз, эң жогорку намаздарды эртең айтабыз иншалла. Бүгүн